Бүгүн мына каада салттар тууралуу сөз кылууну чечтик. Эң алгач эле ушу каада салт деген эмне дегенди билип алсак, анан темабыз өтөт болушубуз керек. Негизи эле каада салттар деген эмнени түшүндүрөт? Бисмиллахиррахманиррахим. Ушу салт, адат, каада деген болгон илгертен. Бул деген ошо элдер өздөрүнө жараша, өзүнүн жашоосуна жараша элдер жаза болгон эрежелер да. Элдердин өздөрүнө жаза болгон эрежелери. Ошо 1000 жылдап ошо калыптанып келген эрежелер да. Бул өзүнүн жашоосун иретке келтириш үчүн, үй бүлөлөрү бекем болуш үчүн, бир туугандык жоголбош үчүн, адамдар бузулбаш үчүн ушундай салттар болгон да. Чынында көп көңүл бурулбай жатат ошого. Чынында бул өтө маанилүү да. Сиздин айтууңузга караганда ушул каада салттар бизге бул бизди тарбиялап туруучу, бизди түздөп туруучу нерсе экен. Анан демек бул каада салттар керек турбайбы? Демек бул кыргыздын каада салттары кыргыздарга эле эмес, бул башка элдердин да каада салттары болот да өзүнө байланыштуучу. Ар бир элдин өзүнүн каада салты өзүнө керек турбайбы? Ошол элди мындай түздөп тарбиялап туруу үчүн, Албетте, бул каада салт өтө эле керектүү нерсе бул. Ошо жанагы 11 кылымда Кетбука деген болгон, ошо жанагындай олуя киши. Ошол айтканда, салкын тоону кыян жууп, салт бузулатсак болгон, намыс түгөп, ар түгөп, нарк бузулатсак болгон, кыз уланын дүйнө кууп, кырдан качатсак болгон. Ошо сак болгон деп айтканда, ошол айтканда жанагындай бир убак келгенде ушунун баары бузулат. Анан ошондо нарк кетет. Нарк деген ошо адамдардын жашоо образы, жашоо эрежеси жок болуп калат. Мисалы, нарктуу адам деген салтты билет, салт менен жашайт да. Наркы жок адам эч нерсе түшүнбөйт. Ошо жалтыраак бирөөдүн салтын көрсө эричип кете берет. Мына мисалы бизде тойлорубуз азыр фактически орустун тою болуп калды. Жаныбызда элдер бар, жоготкон жок. Өзбек, дунган, даргин, уйгур элдер салтын жоготкон жок булар. Булар ошо буларда бираз таасирленип атат, бирок чыныгы салты жоголгон жок. Өзөгү бар, Уулардын жанагындай ар кимиз өз ордунда, жанагындай уулар келип биздикиндей болуп, 70-ке чыккан кемпирлерди бийлеп атат, парикмахерскийге барып, красота салон красотага барып, 70-те чыгып алган кемпирлер ошо свадьбада келиндер менен тең тайлашып, ошо салондордо чачын кудурабы кылат да. Чачы түшүп калган жидип, ичкерип жок болуп калган да фактически. Фигуралар уже качан жок болгон. Аны ошо тойго деп, тойдо жаштардай кийинип алып, джинсы кийген, жанагындай майка сыяктуу, ночнушка сыяктуу кийимдерди кийип алган. Анан келип алып тойдо бийлеп атат, бир жарашпайт, ушундай да. Ушундай болуп калды себебинде нарк да кетти, салт да кетти, бүт баары кетти. Ар ким менен кучакташып, дөөйүшүп атат, бири-бирин көтөрүп жүрүп атат, дагы башка ошо жанагындай жоголгон да, салт эреже. Ошондой болуп калат да. Бирок агай, ушул салттын жоголушуна бул баягы заман талабы болсо керек да. Көпчүлүк салттар ошол баягы көчмөн элдин жашоосуна мындай шайкеш болгон, туура келген дегенде, аны азыркы кезде ошол салттардын баарын эле көпчүлүгүн баягы заманбап жашоого алып келип, ошону колдонгонго ыңгайлуу элеби? Сиз айтып атасызбы, жоголуп кеткен депчи, ошол жоголуп кеткенине деле баягы керек эместигинен байланыштуу эмеспи? Жок, ыңгайлуу эле, даже япондор сактап атпайбы? Япондор, кореецтер сактап атат да салтын. Анткени алар билет, бул жоголсо жашоо
ойран болот да, ошо кыйроого учурайт. Мисалы улууларды сыйланбай калат, улуулар каралбай калат, аял менен күйөө экөөнүн ортосунда чоң проблемалар болот, баары тескери болуп калат. Ошону билет да, сезет. Бир туугандар бири-бирин карабай калат. Бир тууган бир тууганды мисалы эмне кереги бар ушунуңдун деп катташпай коет. Мисалы үчүн бизде мына өлгөндө, жаназа болгондо мисалы миңдеген кишилер бүт жумуштарын таштап 2-3 күнгө чыгып алыс болсо Москвадан учуп келип калат, Америкадан учуп келип калат өлдү дегенде. Европейцтерде телеграмма жиберсе. Же азыр WhatsApp менен түкөм калачы, мен силерге $5 берем деп коет, болду, атасы өлсө. Ошондой болуп калат да. Анда жоголот, адамгерчилик жоголот, бүт баары жоголуп калат да. Бул 1000 жылдап мисалы шариятыбыз жокто элдер эреже түзгөн. Өзгөчө мына Азия элдеринде, Корея, Япония, ошо элдер, биз, Индия аябай салттары жакшы да, бекем кармайт. Бул деген ошо жана үй бүлөнү жашообузду бекем кармаш үчүн, тартиптүү кармаш үчүн. Мисалы, Индияда индийский кино бар, эме деген, келин деген. Анан карап көзүң да кыргыздын салты да. Күйөөсү казып. Жана ананди жөнүндө, ооба. Карап көзүң анан кийин жана англичандардын таасири тийип, анан бузулуп барат да, ошол жерде көргөзөт да. Андан мурдагысы жана көргөзөт да. Албетте түшүнүксүз. Мисалы жаштар келип, ой, анын эмне кереги бар. Теги бул мисалы мен эски кылымда, бул эскичилик деп айтышат. Мен мисалы айтып атам, мына тойдо келинди анагы орустун невесткасы кылып атат да. Императрица деген сөз. Императрица жанагы марле менен ороп алып туруп, чоң дүңкүйтүп ороп, кукла кылып, төшү, колдор баары жылаңач. Анан кийин тронго отурат да, трон. Төрдө отурат да. Аксакалдардан өйдө, ата-энесинин өйдө, кайната кайнененин өйдө отурат да. Мен ошону айтам, бул кандай бул салт болуп кетти. Келин каерде төрдө отурчу эле. Келиндин орду бар эмес беле, келинди көчөгөнүн артына отургузчу эле. Элдерге көргөзчү эмес эле. Бул эмне болуп кетти? Эң наоборот, эң тескери болуп калды да. Кыргыз келинди 40 күн бою эч кимге көргөзбөй жүрчү да. Бул жерде наоборот эң көрүнүктүү жерге бир эле эмес, бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөнүн баарына жайылып атат да, мына келин деп. Ошонун баары мына, анан ошон үчүн жанагындай келиндей болбой атат, келин кызматын кылбай атат, кетип калып атат, ошондой болот да. Негизи кыргыздын салты боюнча эгер той бере турган болсо, агай кандай болуш керек тойлор? Эгер кыргыздын салтын карманып туруп бере турган болсо. Кыргызда деле той аябай жакшы болгон илгери. Жанагы мисалы көкөтөйдүн ашы деп өмүт атат. Же жанагы Манастын Каныкеге үйлөнгөнүндө 40 күн болгон айтат той. 40 күн каңгычлатып дейт го. Улак чабыш, ат чабыш деген. Аябай спорттун түрлөрү болгон. Бу адамдарды жанагындай көңүлүн, тойдун өзүнүн мааниси элдердин көңүлүн тойгузуп, курзагын тойгузуп, анан батасын алыш болчу да. Анан өзгөчө ушу байлардыкы аябай жакшы шанс жокот менен аябай жакшы өтчү да. Ошол шанс менен көп адамдар курзагы тойчу да. Анан чынында ошондой ачкалуу убакта аябай бул пайдалуу болгон да. Ошо бизде кедейдин бир тойгону орточо байыган дейт. Анан ошо мисалы бир той бергенде 3 күн, 4 күн, кээде 1 ай элдин баары жыргап, аябай курзак тоюп жыргап калат да. Бүгүнкү шарттарда ошондой кылып той берсе болобу сиңиңизче? Азыр менимче бүгүнкү шартта деле мисалы мында $20,000, $30,000, $50,000, $70,000 кетип атат тойлордо. Ошону эми кыргызчалаш керек, бөлүш керек, жанагындай аял эркек аралаштырып туруп, баарын кашша кылып атат, уну болбойт. Жана келиндер менен кайнаталар келип бири-биринин оозуна торт салып атат, башка болот, ушундай болуш керек да.
сый, урмат, жанагындай. Мисалы мына бизде салтыбызда Асан Үсен, Асан 5 мүнөт мурда төрөлсө, Асан төрдө отуруп, агасы болуп эсептелет. Устукан, чоңураак устуканды Асан алчу дайыма. Сөздү да биринчи ошо улуу сүйлөчү да. Анан азыр болсо бүт аралашып, тойдо аксакалга сөз жок. Тойдун мисалы 90% аксакалда отурса, бүт жаштар үчүн болот да. Кыйкырык, өкүрүк, музыка, бир адепсиз бийлер, адепсиз анекдоттор дагы башка. А чында залдын ичи аксакалдар отуруп. Анткени батаны аксакалдар. Залдын ичинде мисалы тойго ким чакырат? Тойго ата-эне чакырат да. Алла береси бар. Анан 90% чоң кишилер. А бирок залдын ичиндеги болуп аткан нерсе жаштар үчүн болот да. Мурда аксакалдарга атайын жанагындай дөңгө отуруп алып, айтыш айтып, карап отурган, ырчылар ырдап турган, жанагындай көкбөрүлөр болгон, ат чабыштар болгон, ар кандай оюндар болгон. Оларды көрөт. Төрдө отуруп, аксакалдар чай ичип отуруп көрүп отурат. Анан кийин жанагындай окат болгондо да аксакалдар өзүнчө, алар үчүн өзүнчө дасторкон, өзүнчө сый, жаштарга өзүнчө сый. Бу жерде бүт бәрін бирдей кылып эле ресторанда. Бәрі бирдей тамак жеп атат, бирдей эме болуп атат, музыка каңкылдап, эч нерсе болбойт. Куда менен кудайла таанышпай калып атат, башка болот да. Ошо жана нарк бузулганда, мисалы мына тойдо кудайлар аябай жакшы таанышышы керек. Бирге отуруп сурашышы керек, көрүшүп, мына бул чоң шанс да. Баарлашып дегендей. Туугандар бири-бирин көрүшүп, аксакалдар сүйлөшүп, анан берде каңкылдай берет. Анан улам эле келип тамада баарын тургуза берет. Сөз да бербейт, ушундай болот да. Анан такыр башкача болот да. Бул жерде жанагы кыргыздын жыты жыттанбай калат да. Мен агай көпчүлүк учурда баягы тойлордо ойлочу элем, ушуну тамадалар өздөрү кылып атат го депчи. Анан жакынкы акыркы күндөр баягы тойда алып барып калып атабыз. Анан ошондо көпчүлүк учурда тамада эмес, бул баягы той ээлеринин мындай заказы болуп калат экен да. Алар деген баягындай заказ бергенде сурайт экен, айтат экен да, бизге мисалы момча саат бийлесин биздин коноктор, бий көбүрөөк болсун, баягындай белектерибиз көп, конкурстар көбүрөөк болсун, саат мынчада турат, мынчада отурат деген сыяктуу. Бунун баарын баягы той ээси өзү коет экен. Муну тамада койбойт экен. Тамада мындайча айтканда аткаруучу эле киши болуп калат экен. Анан бизде азыр чындыгында эле сиз айткандай мындай стандарт жок да. Момундай стандарт менен өтөт деген сыяктуу эч ким да бандай мамлекет тарабынан деле эмес, мындай деле болгон эмес. Анан ар ким өзү каалагандай эле өткөрө берет экен да. Эгер кааласа эртеден кечке деле бийлетип кое берет экен, кааласа таптакыр музыка жок өткөргөндөр да болуп атыптыр азырчы. Баягындай халал той деген эме чыккан. Ошо айттым го, биздики жоголду да. Биз 70 жыл орусташтык. Ошо 70 жылдын ичинде биздики жоголуп кетти. Бүт аралашып кетти. Эреже жоголду. Мында даже билбейт кандай кылыш керек, ким каерде отуруш керек. Ким биринчи сүйлөйт, ким үчүнчү сүйлөйт деген. Кимге сөз бериш керек, кимге сөз бербеш керек. Баары отуруп алып открытканын артында сөздөр сүйлөп атат. Бир 20-30 киши чыгылат. Анын кимге кереги бар? Такыр тура эмес да. Мисалы эч качан кыргыздын тойлору мындай болгон эч качан. Кыргыздын тойлорунда жакшынакай келип, аялдар өзүнчө отуруп, алардын өзүнчө сөзү бар. Ар ким өзүнчө сурайт ар нерсесин, акыбалдарды. Эркектер өзүнчө отурган, кудалар өзүнчө отурган, сый коноктор өзүнчө отурган. Ар кимиздин өзүнүн даражасына, сыйына жараша тамак тартылган, кийит кийгизген. Анан бу жерде бүт баары бир чоң эмеге чогулуп эле, жанагы орустун барондорундай дворянский той болот да. Анан ызы чуу, жанагындай бүт орустун бийлери. Чында кыргыздын бийи болгон эмес, эч качан кыргыз бийлеген эмес. Кыргыз бийлеген эмес, жок бул. Да жанагы кара жорго бул калмактын бийи, бул кыргыздык эмес. Кыргыз бийлеген эмес, бийлеткен эмес. Бул шамандар бийи болгон, жана жинди бийи. Жалын бийи, от бийи деген сыяктуу. Жинди бийи бул. Кыргыз өзү бийлеген эмес. Анан жок, бирде эпосто жок бийлеген.
Анан ушундай болуп калды. Биз андай бир орусташкан эл өзүнүн салтын жоголткон ушундай болуп калды да. Мисалы ашты да туура эмес берип атат. Ашты келип алып эле улам союп эле бир нерсе кылып эле ушундай анткени союздун убагында намаз тыйылган, орозо тыйылган, анан ордуна ошо бир эле аш берип кутулуп калмай болгон да. Мына ошонун негизинде жанагындай жылкы союп коюп эле бешикке киргизип берем деп да. Ал союздун убагында иш мүмкүн Алла Таала ошонун союздун убагында кечирмек. Жанагы союздунда билбегендиги анан мажбур да, мажбур. Айла жок. Анан азыр бүттү, болду. Ал заман өттү, азыр мына илимдер пайда болду. Анан совсем эле ашты тыйып салганда турабыз. Аш деген бул аябай чоң күнөөлөрдү кечире турган нерсе. Кафарат деп коет. Кафарат ошо аш менен аябай көп күнөөлөр кечирилет да. Анан ошону да унутпаш керек. Бул деген чынында аябай кайрымдуулук. Ошол убакта айттык го, жанагындай адамдар бир ысык шорпо ичип, бир эт жеп калса, көпкө чейин тың жүрөт да. Агер агай ушул салттардын дагы өзүнүн бир мааниси барбы? Салттын мааниси сөзсүз бар да. Салт деген айттым, салттын өзүнүн максаты жашоо тартиптүү болуш керек. Салттын максаты жашоо тартип. Мисалы мына келинди алып келгенде, келинге атайын ошондой мамиле жасалчу да. Ошо келинди көндүрө турган салт ошол жерге. Келинди келип сен берде эми мурдагылай жашабайсың. Бирде берде башка эреже менен жашайсың. Бир башка коом, бирдин эрежеси башка. Анан ушул коом менен жашайсың. Анан ошого жараша келинди жанагындай отко киргизип, тааныштырып, анан кийин жанагындай могу сен кайнагаң болот, могу сен чоң жеңең болот, жүгүн. Жүгүн дегени ушуга моюн суун. Ушулардын айтканы менен бол. Буларды терең сыйла. Ошондой болгондо ошо менен жанагындай көндүрүп атат да.